Илдетти жайылтпоо жана бөгөт коюуда дезинфекциянын таасири күч. Бүгүн аба ырайынын туруктуулугунан улам Ош шаарынын борбордук көчөлөрү жана жөө адамдар басуучу тротуарлар залалсыздандырылды. Бул үчүн 2 өрттү куткаруу уунасы жана 50 атайын аскер кызматкери тартылды. Ар бир өрттүк уунада 4 тоннадан хлор кошулмасындагы суу бар. Каладагы өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын 230 сөздүк курамы дезинфекциялоо иштерин жүргүзүүдө күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Бүгүнкү күнгө чейин 562 көп кабаттуу үй жана 830 жеке менчик турак жайлар зыянсыздандырылган. Өзгөчө калк көп жүргөн аймактарда, атап айтсак, базар, аптека жана банктардын айланасы тынымсыз дезинфекцияланууда. Шаар мүмкүн болушунча санитардык чараларды күчөтүүдө. 2020 жылдын 18 мартынан баштап өздүк курам күчөтүлгөн тартипте иш алып барып атат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, дүйнө жүзүн коронавирус таптаганына байланыштуу коронавирустун алдын алуу, анын жайылтпоо максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында 6 муниципалдык аймактык башкармалыгында 6 часыбыз бөлүнүп, тынымсыз инфекция иштерин жүргүзүп жатышат. Залалсыздандыруу иштерине 18 марттан бери 3288 килограмм хлор иштетилип, учурда 8601 хлор аралашмасынын кору бар. Шаардын ар бир көчөлөрү жана чет жакасындагы айылдарда да зыянсыздандыруу иштери кезеги менен жүрүүдө. Анын катарында бүгүн базар жана жөө адамдар басуучу кичи жолдордо химиялык тазалоо иштери уланды. Мына кырдаалга байланыштуу ар бир көчөлөрдү, банктарды, базарчиктерди, аптекаларды дезинфекция жүргүзүп атабыз. Бүт кычыктарды калтырбай. Ошо мына аба ырайга карап күн ачылганда күндөрдө Куткаруу кызматынын атайын ыкчам тобу оорунун очогу болгон каланын аймактарында дагы дезинфекция иштерин тынымсыз жүргүзүп жатат. Аба ырайынын туруктуулугуна карап залалсыздандыруу иштери улана берет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, жаңылыктар.